Лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроо чонуна басып, эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуңуздар. Уралдык судья иштеген жеринде каза болгону Мой город порталы жазып чыкты. Маалыматка караганда, Урал шаардык сотунун тергөө судьясы Нурлан Кубашев жумуш ордунда каза болгон. Бул маалыматты Батыш Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгы тастыктады. Мархумдун денесинде зордук зомбулуктун белгилери жок. Батыш Казакстан облусунун саламаттыкты сактоо башкармалыгынан кабарлашкандай, чакыруу саат 9:48 түшкөн. 1968 жылы туулган адам жумуш ордунда күтүүсүздөн ооруп калган. Телефон чалуунун айтымында адам кыңылдап эсин жоготуп жыгылган. Бишкекте тамактануучу жайлардын биринде 2021 жылы туулган Аристе пол жууган суюкту ичип алып, анын кесепетинен ооз көңдөйүнөн күйүк алды. Бул тууралуу Лен Риптен билдиришти. Маалыматка ылайык, милицияга 10 мартта караган түнү шаардык балдардын клиникалык тез жардам ооруканасынын ооз көңдөйүнүн жана кызыл өңгөчтүн химиялык күйүгү диагнозу менен 2021 жылы туулган бейтап тууралуу маалымат түшкөн. Милиция жерине барганда баланын апасы 4 март күнү түштөн кийин баласы менен тамактанып жатканын жана ошол учурда уулу үстөлгө чуркап барып пол жууган суюктуктан бир ууртап алганга жетишкенин айткан. Ал эми апасы ошол жерден уулун кустурууга аракет кылган, бирок бир нече сааттан кийин баланын абалы начарлап ооруканага түшүп калган. Учурда милиция аталган факты каттоого алынып териштирүү иштери